Саламатсыздарбы? Ишкерлик менен алектенбеген жеке жактар бирдиктүү салык декларациясын кантип толтурушат? Бирдиктүү салык декларациясын толтуруу үчүн Chrome браузерин ишке киргизесиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазасыз. Сайттын адреси cabinet.salik.kg деп жазылат. Сайттын адресин жазып Enter клавишасын басканыңызда сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Салык төлөөчү өзүнүн жеке кабинетине кирүү үчүн салык кызматы тарабынан берилген логин деген сапка жазат. Ал эми пароль деген сапка жазып туруп, вход деген баскычты басканда салык төлөөчү өзүнүн жеке кабинетине кирет. Баскычыны баскандан кийин ушундай страница ачылат. Бул жерден жеке кабинетке кирүү үчүн войти деген баскычты басабыз. Войти деген баскычты басканда салык төлөөчү өзүнүн жеке кабинетине кирет. Бул жерден ушундай аккаунттун белгиси чыгып калат. Салык төлөөчү биринчи кезекте өзүнүн менчигине кандай мүлктөр катталгандыгын текшерип алса болот. Ал үчүн имущество бөлүмүн тандайт. Имущество бөлүмүн тандаганда бул жерден салык төлөөчүгө кандай мүлктөр катталгандыгы, мүлктөрдүн тизмеси чыгып калат. Бул жерде недвижимое имущество дегенди тандаганда кыймылсыз мүлктөр гана чыгат. Ал эми движимое имущество деген тандаганда кыймылдуу мүлктөр чыгат. Эгерде бул жерден все деген тандаса, бардык мүлктөрү чыгат. Эми бирдиктүү салык декларациясын толтуруу үчүн отчеты бөлүмүн тандайбыз. Отчеты бөлүмүн тандагандан кийин ишкерлик менен алектенбеген жеке жактар форма STI 104 деген форманы толтурушат. Бул форманы алуу үчүн оң тарабында стрелканы басабыз. Стрелканы басканда бул жерде салык төлөөчү жөнүндө маалыматтар автоматтык түрдө толтурулган болот. Биринчи кезекте салык төлөөчү 001 уячасындагы документтин тибин тандоо керек. Эгерде биринчи жолу декларация тапшырып атса, анда первоначальный дегенди тандайт. Эгерде 2 же 3 жолу тапшырып аткан болсо, анда уточненный дегенди тандап коет. Бул жерден азыр биринчи жолу 2023 жылга биринчи жолу тапшырып аткандыктан первоначальный деген тандайт. Андан кийин адрес фактического проживания деген жерге салык төлөөчү өзүнүн азыркы учурда жашап жаткан адресин көрсөтүү керек. 112 уячага поштанын индексин, ал эми 113 уячага областты, районду, айылды көрсөтүү керек. Ал эми 114 уячага көчөнүн аталышын, үйдүн номерин көрсөтүү керек. Андан кийин бул жерден салыктык мезгилдин жылын көрсөтүү керек. Адрестерди көрсөткөндөн кийин эми салыктык мезгилди көрсөтүү керек. Бул жерде жылды көрсөтөбүз. Жылды көрсөтүү үчүн бул жерди басканда календар чыгат. Бул жерден 2023'tü тандайбыз. Андан кийин 1 январдан 31 декабрга чейинки мөөнөт автоматтык түрдө коюлат. Бул жерден салык декларациясын толтуруу үчүн 4 форма берилген. Ошол 4 форманын ар бирини толтуруп чыгуу керек. Бул формаларды ачуу үчүн төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшкөндө биринчи тиркеме бар. Биринчи тиркемени ачабыз. Экинчи тиркемени ачуу үчүн ар бир тиркеменин тушундагы көзөнөкчөгө белги коебуз. Үчүнчү тиркемени дагы ачабыз. Бул жерде үчүнчү тиркемени тандаганда ушундай белги чыгат. Понятно деген баскычты басып коебуз. Андан кийин 4-чү тиркемени дагы ачабыз. Бардык тиркемелерди ачып алгандан кийин биринчи тиркемени толтуруудан баштайбыз. Биринчи тиркеменин биринчи раздели, башкача айтканда биринчи бөлүмү салык алынуучу кирешелер. Салык алынуучу кирешелерге бул эмгек акы, ошондой эле башка дагы салык алынуучу кирешелердин түрлөрү көп. Эгерде салык төлөөчү кайсы бир жерде иштесе, ошол эмгек акысы тууралуу маалыматты 150 уячага жазат. 150 уячага 1 жылдык эмгек акысын жазабыз. Мисалы 478.654 сом 48 тыйын дейли. Андан кийин дагы салык
алынуучу башка кирешелери бар болсо 151, 152, 153 деп бул жерден 163 уячага чейин толтуруп чыгат. Эгерде салык төлөөчү эч кайсы жерде иштебесе, анда 150 уячага дагы 0 деп жазат. Салык салынуучу эч кандай кирешеси жок болсо, баарын 0 деп эле толтурат. Азыр бул жерде 150 ячейкага ошол 1 жылдык эмгек акысы жазылды. Бардык салык алынуучу кирешелердин суммасы 169 ячейкага автоматтык түрдө чыгып калат. Андан кийин биринчи тиркеменин экинчи разделин толтурабыз. Экинчи раздели бул салык салык салынбоочу кирешелер. Башкача айтканда, тапкан кирешесинен эч кандай салык алынбайт. Ал кирешелер 170 уячадан баштап 188 уячага чейин жазылат. Бул жерде мисалы салык төлөөчү улуу ата мекендик согуштун, Афган согушунун, же болбосо Баткен окуясынын, же Чернобыль окуясынын катышуучусу болсо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл баатыры деген наамы болсо, ал үчүн салык салынбоочу чегерүүлөр чегерилген болсо, ошол кирешеси тууралуу маалыматты 170 уячага жазат. Жана башка ушинтип ар бир тиешелүү уячага тиешелүү кирешесини эгер бар болсо жазып чыгат. Бул жерде мисалы көрсөтүлгөн салык салынбоочу кирешелерден башка дагы кирешеси бар болсо, мисалы салык салынбаган, анда ал кирешени другие необлагаемые доходы дегенде 188 уячага жазат. Мисалы салык төлөөчү огородунан кандайдыр бир кирешелерди тапкан болсо, мисалы бактан ошол кирешеси тууралуу маалыматты бул жерге жазат. Эгерде салык төлөөчү огородунан алма сатып, алмадан 30 000 киреше тапкан болсо, ал 30 000 ушул жерге жазат. Жазганда салык салынбоочу кирешелердин жалпы суммасы 199 уячага автоматтык түрдө чыгып калат. Андан кийин өйдө жака 0,50 уячага кайтып барабыз. 0,50 уячага салык салынуучу кирешелердин жалпы жыйынтыгы автоматтык түрдө чыгып калат. Андан кийин 0,51 уячага персональный вычетти карайбыз. Персональный вычет ар бир кызматкер үчүн айына 650 сомдон каралган. Эгерде салык төлөөчү эч кайсы жерде иштебесе, анда бул жердин баары 0 болуп толтурулуп калат. Эгер кызматкер 12 ай иштесе, 650 сомду 12 айга көбөйткөндө 7800 болот. Эгерде кызматкер 11 ай иштеген болсо, 650 сомду 11 айга көбөйтөбүз. 11 айга көбөйткөндө 7150 сом болот. 7150 сомду ушул жерге жазабыз. Андан кийин вычеты на иждивенец деген жерге 18 жашка чейинки багуусунда балдар бар болсо, ал балдардын ар бирине бир айга 100 сомдон каралган. Ошондо бир бала үчүн 1 жылга 1200 сом каралган. Эгерде 2 баласы болсо, анда 1200'дү 2'ye көбөйтүп коебуз. 2'ye көбөйткөндө 2400 сом болот. Эгерде 3 баласы болсо, 1200'дү 3'кө көбөйтөт, 3600 болот. Андан кийин 0,53 уячага социалдык мамлекеттик социалдык фондко чегерилген сумманы жазат бир жылда. Бул жерде мисалы бир жылда 30.309 сом 96 тиын чегерилген болсо, ушул сумманы жазабыз. Андан кийин 0,57 уячага подоходный налогтун ставкасын көрсөтөбүз. Подоходный налогтун ставкасы 10%. 10%ти тандаганыбызда подоходный налогтун суммасы автоматтык түрдө 0,58 уячага чыгып калат.
0,58 уячадагы подоходный налогтун суммасын, башкача айтканда салык агенттиги тарабынан кармалган подоходный налогтун суммасын көрсөтөсүздөр. Мисалы бул жерде 43.879 сом 45 тыйын болсо, бул жерде 0,61 уячага айырмасы, разницасы 0,0 болуп чыгат. Эгерде бул жерде 0,61 уячага разница 0 болуп чыкпаса, анда салык төлөөчүгө салык агенттиги карыз болушу мүмкүн, же болбосо салык төлөөчү салык агенттигине карыз болуп калышы мүмкүн. Ал кандайча болот? Мисалы бул жерде 10%-лик подоходный налогтун ставкасын койгондон кийин бул жака подоходный налогтун суммасы чыгат. Эгерде бул жерде салык агенттиги тарабынан фактически кармалган подоходный налогтун суммасын жазганда, мисалы 43.000 деп жаза турган болсок, анда бул жакта 879 сом 45 тиын деп чыгып калат. 879 сом 45 тиын болуп чыкканда, демек бул жерде фактически подоходный налогтун суммасы ушундай болуп чыгыш керек эле. Салык агенттигинен бирок 43.000 кармалган. Демек аз кармалып калгандыктан бул жактан айырма 879 сом 45 тиын болуп чыкты. Демек бул жерде салык төлөөчү 879 сом 45 тиын карыз болуп калат. Бул сумманы салык агенттигине кайтарып берүү керек болот. Ал эми бул жерде салык агенттиги тарабынан көбүрөөк кармалып калса, мисалы 44.000 деп көбүрөөк кармалып калса, анда бул жакта минус болуп чыгып калат. Мисалы минус 120 сом 55 тиын. Анда салык агенттиги салык төлөөчүгө 120 сом 55 тиынды кайтарып берүү керек. Ошондуктан бул жерде 0,61 уячасындагы айырма 0,0 болуп чыгыш керек. Эгерде 0,0 болуп чыкпаса, анда салык төлөөчү же салык агенттиги карыз болуп калат. Азыр бул жерде фактически 43.879 сом 45 тиын деп жазсак, бул жерде разница 0 болуп чыкты. Андан кийин экинчи тиркемеге өтөбүз. Экинчи тиркемеде мамлекеттик эмес пенсиялык фондко кандайдыр бир чегерүүлөрдү өткөргөн болсо, анда бул жака ошол сумма тууралуу маалыматтарды жазабыз. Эгерде эч кандай чегерүү жүргүзбөгөн болсо, анда жазбайбыз дагы. Үчүнчү тиркемеге өтөбүз. Үчүнчү тиркемеде салык төлөөчүнүн мүлктөрү тууралуу отчеттор чыгат. Бул жерде эгерде салык төлөөчүдө кандайдыр бир мүлктөр бар болсо, алар автоматтык түрдө бул жака чыгып калат. Мисалы азыр бул салык төлөөчүдө налог на имущество жилое здание дейт. Жашоо үчүн мүлктүн зданиянын мүлктүк салыгы. Бул жерден биз мүлктүн кодун көрсөтүү керек. Мүлктүн коду деген жерде выберите деген басканда мүлктүн коддору чыгат. Эгерде жашоо үчүн үй болсо жилой домду тандайбыз. Эгерде квартира болсо квартираны, дачный дом болсо дачный дом, эгерде пансионат болсо пансионатты тандайбыз. Азыр бул жилой дом болгондуктан жилой дом дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жакта код категории имущества деп чыгат. Льготный или освобожденный. Эгерде салык төлөөчү салыктан бошотулган болсо, льготный или освобожденный деп чыгат. Эгерде салыктан бошотулбаган болсо, облагаемый болуп чыгат. Бул жерде эгерде жашап аткан үйүнө салык чегерилген болсо, анда салыктын суммасы чыгат, суммасын коюу керек. Эгерде Кыргызстанда көпчүлүк эле үйлөр мүлктүк салыкка жетпейт. Ал эми бул жерден льготный или освобожденный болсо, ал мүлктүк салыктан бошотулган болот. Эгерде бул жердеги маалыматка макул болбосоңуз, туура эмес болуп калган болсо, анда бул жерден X'ти басып өчүрүп койсоңуз да болот.
Андан кийин үчүнчү тиркеменин экинчи разделинде нежилое здание үчүн мүлктүк салык. Бул жерде эгерде андай мүлк жок болсо эч кандай мүлк чыкпайт. Андан кийин үчүнчү бөлүмдө айыл чарба багытындагы жер участогу бар болсо, ал жер тууралуу маалымат бул жака чыгып калат. Эгерде айыл чарба багытында эмес жер участогу бар болсо дагы анда бул жака маалыматтар чыгып калат. Эгерде салык төлөөчүдө кандайдыр бир транспорттук каражат бар болсо, ал транспорт жөнүндө маалымат бул жака чыгып калат. Эгерде салык кызматында бул жерде сизде чындыгында транспорттук каражат бар, бирок көрсөтүлбөй калган болсо, анда бул жерден добавить запись дегенди басып, өзүңүздөр кошуп койсоңуздар болот. Бул жерден мисалы сизде жеңил автомобиль бар болсо, мүлктүн кодунан легковые автомобили деген тандайсыз. Андан кийин райондун кодун тандап коесуз. Кайсы районго тиешелүү болсо, ошол райондун кодун тандайсыз. Андан кийин идентификационный код имущества или марка транспортного средства деген жерде сиз мүлктүн идентификациялык номерин билсеңиз, идентификациялык номерин жазып койсоңуз болот. Эгерде билбесеңиз, техниканын маркасын жазып койсоңуз болот. Андан кийин код категории деген жерден, эгер сиз льготный болсоңуз, салыктан бошотулган болсоңуз льготный, эгерде салык төлөөчү болсоңуз облагаемый дегенди тандайсыз. Андан кийин бул жака бир жылда ошол техника үчүн канча салык төккөн болсоңуз, ошол салыктын суммасын көрсөтөсүз. Андан кийин дата приобретения имущества деген жерге сиз ошол транспортту кайсы жылы, кайсы мезгилде сатып алган болсоңуз, ошол мезгилди көрсөтөсүз дагы. Андан кийин толтуруп коесуз. Эгерде сизге ушундай болуп кошулуп калган болсо, бул жерде сизде чындыгында транспорттук каражат бар, ошондой мүлк бар болсо, кыймылдуу мүлк. Эгерде сиз салыгын төккөн эмес болсоңуз, бул жерден сизде карыз болуп чыгат. Эгер ошондой болуп чыкса, сиз ал карызды салык агенттигине барып төгүшүңүз керек болот. Эгерде туура эмес болсо, анда макул эмес болсоңуз, бул жерден маалыматты өчүрүп койсоңуз болот. Же болбосо, чындыгында салыкты төккөн болсоңуз, салыктын суммасын көрсөтүп койсоңуз болот. Андан кийин бул жерде 6 разделде при усадебный и садовый огородный земельный участок дейт. Бул жерде сизде үй алдындагы огородуңуз бар болсо, ошол тууралуу маалымат чыгат. Бул жерден мүлктүн кодун көрсөтүп коесуз. Эгерде Бишкек шаарында болсо, Бишкек Ош болсо, ошол А категориясынын кодун. Ал эми эгерде бул жакта айыл жергесиндеги огород болсо, анда сельские населенные пункты дегенди көрсөтөсүз. Бул жерден льготный болсо льготный, эгер облагаемый болсо, салык төлөнүүчү болсо, облагаемый деп чыгат. Бул жака бир жылда ошол огород үчүн төккөн салыгыңыздын суммасын жазып коесуз. Андан кийин 4-үнчү тиркемеге өтөбүз. 4-үнчү тиркемеде бир жылдык кирешелер жөнүндө маалыматтар чыгат. Бул жака 250-чү уячага бир жылдык салык төлөнүүчү кирешенин суммасы автоматтык түрдө чыгып калат. 251-чи уячага бир жылда тапкан салык салынбоочу кирешелердин суммасы автоматтык түрдө чыгып калат. Ал эми өз алдынча иштөө боюнча, өз алдынча кандайдыр бир иштерди жүргүзүү боюнча киреше тапкан болсо, ал 252-чи уячага жазылат. Жалпы кирешелердин суммасы 256-чы уячага автоматтык түрдө жазылып калат. Андан кийин бул кирешелерди сиз кайсы жактарга чыгаша кылган болсоңуз, ошол жөнүндө жазасыз. Мисалы, биринчи 258-чи уячага эгерде сиз үй сатып алган болсоңуз же үйдү ремонттоо үчүн кандайдыр бир чыгаша кылган болсоңуз, ал чыгашаны бул жака жазасыз. Мисалы 350 миң
үй салууга жумшаган болсоңуз, анда 350 миңди ушул жерге жазасыз. Эгерде квартира сатып алган болсоңуз, 259 уячага жазасыз. Эгерде жер участогун сатып алган болсоңуз же жер иштетүүгө чыгаша кылган болсоңуз, 260 уячага жазасыз. Ал эми техникалык каражат сатып алган болсоңуз же ошол техникалык каражатты оңдоп түзөтүүгө чыгаша кылган болсоңуз, 261 уячага жазасыз. Ушундай кылып чыгашаларды жазасыз. Эгерде дагы бул жерде көрсөтүлгөндөн башка чыгашалар бар болсо, анда аны другие расходы и выбывшие активы дегенге жазасыз. Бул жерде азыр эгерде сиздин чыгашаларыңызды жазгандан кийин киреше менен чыгашанын айырмасы бар болсо, анда сизде бул жерде тапкан кирешеңизден чыгашаны алганда сизде пайда болуп чыгышы мүмкүн. Эгерде минус болуп чыкса, анда сизге тапкан кирешеңиз жетпеген болуп калышы мүмкүн. Эми бул жерден жалпы чыгашаларды эсептеп коебуз. Азыр 43 миң. Бул жерден жалпы чыгашаларды, кирешени эсептейик. Кирешеден анан чыгашаларды кемтелип, бул жерде жалпы киреше 434.465 экен. Мындан кемитебиз. 350 миң үйдү салууга чыгаша кылган. Ошондо 84.465 сом жетип тиинде 84.465 сом жетип тиин бул жакта другие расходы дегенге жазып койсок болот. Бул жерге другие расходы деген жазып коебуз. Андан кийин бул жакта мына киреше менен чыгашанын суммасы бирдей болду. Эгерде айырмачылык болуп чыга турган болсо, сиздин тапкан кирешеңиз чыгашаңыздан артышы мүмкүн. Эгерде жетпей калган болсо, тапкан кирешеңиз чыгашаңызга жетпей калышы мүмкүн. Бардык тиркемелерди толтуруп бүткөндөн кийин бул жерден отправить в ГНС дегенди басып, отчетту салык кызматына жөнөтөбүз. Отправить в ГНС дегенди басканда форманы сактоону сунуштайт. Форманы сактоо үчүн сохранить деген баскычты басып коебуз. Эгерде форма туура толтурулган болсо, бул жерде отчет успешно загружен деп чыгып калат. Эгерде форма туура эмес толтурулган болсо, бул жазуу чыкпай, биздин отчетубуз кабыл алынбай калат. Андан кийин отчетту көрүү үчүн бул жерде бөлүмүн тандаганда, бул жакта журнал электронных отчетов деген вкладка бар. Ушул вкладканы тандаганда биздин тапшырган декларациянын отчету чыгат. Бул жерде мына отчет чыкты. Отчеттун тапшырылган декларацияны чыгарып алуу үчүн ушул жерден печать дегенди басасыздар. Печать дегенди басканда бул жактан сиздер тапшырган декларациянын кагаз түрүндө үлгүсү чыгат. Бул тапшырган декларацияңыздарды принтердин белгисин басуу аркылуу кагаздан чыгарып алсаңыздар да болот. Же болбосо скачать белгисин басып, компьютериңиздерге өткөрүп алсаңыздар да болот. Ушундай жол менен бирдиктүү салык декларациясын толтуруп койсоңуздар болот. Бул салык декларациясын толтуруу үлгүсү бардык ишкерлик менен алектенбеген жеке жактардын баарына тиешелүү. Ал кызматкер болобу же эч жерде иштебейби, ушул форманы толтуруп тапшырууга болот.